Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан шамал энергетикасын өнүктүрүүгө ыңгайлуу. Алдыңкы жылдары Кыргыз өкмөтү шамал, күн нурунан жаңы технологиялардын жардамы менен электр кубатын алууга умтулууда. Адистердин айтымында жашыл энергетика инвестиция тартууда жана жаңы иш орундарын түзүүдө маанилүү тармакка айланып, эл аралык кызматташтыкка жана атаандаштыкка өбөлгө болот. Биздин потенциал абдан чоң. Суу жагынан дагы күн станцияларга, шамал станцияларына аябай чоң болот биздин потенциал. Бүгүнкү күнгө чейин бизде эч кандай пилотный проекттер болгон эмес. Күн боюнча дагы, шамал станциялар боюнча дагы бир гана суу менен эле биз электр жарыгын алганбыз. Эми эгерде бизге ушундай министрликтен, донорлор тарабынан бизге жардам берилген болчу болсо, мен ойлойм, ички инвесторлор дагы, бир гана сырткылар эмес, ичкилер дагы бул багытты жакшы өркүндөтүп, өзүнчө алып кетет болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк жана Ысык көл облусунда болжолдуу түрдө кубаттуулугу 100 мегаваттка келген пилоттук күн долбоорун биргелешип ишке ашыруу пландалууда. Мындан тышкары министрлер кабинети тарабынан энергетика тутумун туруктуу өнүктүрүүнү кайра куруу жана камсыздоо боюнча бир катар реформалар жүргүзүлүүдө. Атап айтканда, энергетикалык компанияларды ирилештирүү жана алардын ишин оптималдаштыруу боюнча түзүмдүк реформалар башталды. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясаты кабыл алынды. Электр энергиясын иштеп чыгуунун кубаттуулугун жогорулатуу жана өлкөнүн көмүртектүү нейтралдуулугу боюнча максаттарга жетиштүү боюнча күчөтүлгөн чаралар көрүлүүдө. В ближайшее время, я надеюсь, жакын арада Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу башталат. Суу сактагычтын көлөмү дагы 6 миллиард кубометрге чейин көбөйөт. Токтогул ГЭСине салыштырмалуу Камбар-Ата 1 ГЭСи электр энергиясын 1,5 эсе көп өндүрөт. Баласаруу ГЭСинин курулушу башталып, анын курулушуна бюджеттен каражат бөлүнгөн. Ошондой эле бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк тобу менен Ысык көл облусунда болжолдуу түрдө кубаттуулугу 100 мегаватт келген пилоттук күн долбоорун биргелешип ишке ашыруу маселеси боюнча тыгыз иштер жүргүзүлүп жаткандыгын белгилей кетүү зарыл. Өлкөбүздүн гидроэнергетикалык потенциалынын 70%га жакыны ишке ашырылбай турат. Бул потенциалды өздөштүрүү максатында 2030 жылга чейин кубаттуулугу 6 гигаваттан ашык гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча артыкчылыктуу долбоорлор аныкталган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча стратегиянын долбоорунда сунушталган реформаларды жана артыкчылыктуу инвестицияларды ишке ашыруу үчүн 2030 жылга чейин болжол менен 14 миллиард доллар талап кылынат. Акылбек Жапаров өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү жана потенциалдуу инвесторлорду министрлер кабинетинин пландарын биргелешип ишке ашырууга чакырып, тыгыз кызматташууга жана конструктивдүү сүйлөшүүлөргө толук даяр экендигин билдирди. По нашим предварительным расчетам, реализация... Бизде Совет доорунан калган 3,6 гигаваттка жакын электр энергиясы бар. Келечекте өндүрүштүк кубаттуулукту 2 эсеге көбөйтүүнү максат кылдык. Инвестиция үчүн эң жагымдуу долбоорлор болуп, ири ГЭСтердин курулушу саналат. Биз өзүбүздүн үлгүбүз менен энергетика тармагы рентабелдүү болушун көрсөтүүгө даярбыз. Биз мындан арыда тарифтер чыгашаларды жаап, тармакты өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзө тургандай кылабыз. Ошондуктан стратегиянын долбоорунда сунушталган реформаларды жана артыкчылыктуу инвестицияларды ишке ашыруу үчүн өнөктөштөрүбүздү жана инвесторлорду биз менен тыгыз кызматташууга чакырам. 2026 жылга карата 100 мегаватт кичи жана орто ГЭС, анын ичинде жашыл миллиард программасы боюнча 1 миллиард киловатт саат энергия, 2030 жылга карата 700 мегаваттка чейин күн долбоорлору ишке киргизилет. Энергиянын кайра жаралуучу булактары жана энергиянын натыйжалуулугу чөйрөсүндө кеминде 5000 жаңы жумуш орун түзүлөт. Айтолкун Анапияева, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.